Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Дүйшөмбү күнкү сабактарыбызды баштайбыз. Кыргыз тили сабагы. Таза сулуу жазууга дептерлерди саздайлы, окуп билим алуудан күндө калып калбайлы балдар. Эрежелерди эстейбиз. Дене көнүгүүлөрүн жаса, самын менен колуңду жууп тур, жемиштерди жууп жегин, үйдүн ишин желдетип тур, кийимиңди таза карма. Сабактын темасы аяк унунун 14-тү үнсүз тыбыштар. Сабактын максаты үнсүз тыбыштар жөнүндө маалымат аласыңар. Тыбыштык талдоо жүргүзүп, сөз өстүрүүгө машыктыруучу көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Байланыштуу сүйлөөнү, кан таза болууну үйрөнөсүңөр балдар. Анда эмесе эрежени эстейбиз. Сүйлөгөнүбүздө үн жана шыбыштын жардамы менен жасалуучу тыбыштар үнсүз тыбыштар деп аталат. Аларды созсо болбойт, соза албайбыз. Кыргыз тилиндеги үнсүз тамгалар: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, Ң, Пр, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Ушул тамгалар үнсүз тамгалар. 33-чү көнүгүүнү карайбыз дагы. Анда сүрөттөр берилген. Биринчи сүрөткө Бекен менен Алик мектепке даярданышты деп сүйлөм түздүк. Калган сүрөттөргө дүкөн, мектеп, үй деген сөздөрдү катыштырып, жогорудагы сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөр жазып коебуз дептерибизге. 34-чү көнүгүүдө тексттен 12-чи бетте үнсүз тыбыштар менен башталган 5 сөздү көчүрүп жазыла дептир. Мисал үчүн, сатуучу, биринчи, китебин, бекен, дүкөндөн дагы сөздөр жазса болот. 35-чи көнүгүү. Боштуктарга үнсүз тыбыштарды бирден коюп жазгыла. Демек, ат, ал, ач, ак, аз, аш. Бол, кол, мол, жол, сол, тол. Ушул сыяктуу сөздөрдү. Тапшырмабыз 36-чы көнүгүү. Макалдарды көчүрүп жазабыз. Үндүү тыбыштардын астын 1, үнсүз тыбыштардын астын 2 сызык менен сызабыз. Эрежени жаттап, эсте сактап калабыз балдар.